Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Өрт коопсуздугунан сактануу боюнча эскертмеге көңүл бургула. Өрт кырсыгы бул материалдык баалуулуктардын өрттөнүп жок болушу жана адам баласынын өмүрүнө коркунуч менен коштолгон контролдукка алынбаган өрттөнүп күйүү процесси. Өрт эмнеден келип чыгат? Өрттүн чыгышы адам баласынын өмүрүнө коркунуч келтирип, олуттуу чыгымдарга алып келет. Өрттүн чыгышына жана алоолонуп тутанып кетишине түрткү берген шарттардан болуп төмөнкүлөр саналат. Күйүүчү материалдардын болушу, күйүп жаткан оттун жалбыртташына шарт түзгөн зарыл сандагы кычкылтектин болушу, учкундан жалындын тутанышы. Көпчүлүк учурда өрт кырсыгы турак жай шартында чыгат. Мындан келип чыгуу себептеринен болуп төмөнкүлөр саналат. Коммуникациянын талаптагыдай жөнгө салынбашы, электр өткөргүчтөрүнүн бузук абалда болушу, атайы каралган жайлардан тышкаркы жерлерде тамеки чегүү, электр өткөргүчтөрүн кароосуз калтыруу же тиричилик техникаларын туура эмес пайдалануу, оттуу жана химиялык заттарды этиятсыз пайдалануу. Табигый өрттүн түрлөрү. Жерден чыккан өрт. Бул токойлуу жерлерден чыккан өрт. Мында токой ичинде өскөн бардык чөптөр, бадалдар, дарактардын тамырлары өрт кучагында калат. Жогоруда чыккан өрт бул токой массивтеринен чыккан өрт. Мында өрт жалыны дарактардын бутактарына жайылат, өзгөчө мында жалбырактуу бак дарактар жабыр тартат. Жер астындагы өрт мында токойдогу өсүмдүктөрдүн тамырларынын күйүшү жүрөт. Өрт убагында өзүн алып жүрүү эрежелери. Ошол замат өрт өчүрүү кызматына 101 номерине чалуу. Эгер өрттү өз алдынча өчүрүү мүмкүнсүз болсо, терезелерди жабып, бөлмөдөн тез арада чыгып кетүү. Кызматташтарды маалымдатуу керек. Мүмкүнчүлүккө жараша электр энергияны өчүрүү. Кооптуу аймактан чыккандан кийин өрт коопсуздугуна жоопкердүү адамдардын буйруктарын так аткаруу. Урматтуу окуучулар, өрттү болтурбоо үчүн өрт коопсуздугу жөнүндө билип, үйрөнүп, айтылган эрежелерди так аткаралы. Өрт коопсуздугунан сактаналы.